охватывал всю страну, и параллельно шли десятки, сотни мероприятий, возможно. Гендердик теңдүүлүк боюнча коомчулукка туура багыт берип, гендердик линза аркылуу чагылдырган бул журналисттер. Себеби бул маселени чагылдырууда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары туура жеткире албай, коомчулукта резонанс жаратып келет. Ал эми аталган тренингдин алкагында кабарчынын ролу, элге таасын чагылдыруудагы өзгөчөлүктөр тууралуу кеңири сөз болду. Гендердик теңчиликти туура чагылдыруу багытында билим алдык. Бул убакыт аралыгында өзүбүз мурда билип жүргөн билимибизге дагы кошумча маалыматтар алынып, аларды биз бекемдей алдык деп ишенебиз. Буюрса ошол алынган маалыматтар, билим биздин бүгүнкү күндө иш тажрыйбабызда колдонуп жатабыз. Ар бир күнү ушул материалдарыбызды жазып, чагылдырып, аны элге тартуулоодо дагы өзүбүздө бир линза пайда болуп калды десек туура болот. Негизинен гендердик теңдүүлүк боюнча түшүнүк эл арасында өтө эле төмөн. Ошонун кесепетинен аялдарга болгон зордук зомбулук жогорулап, аягы өлүмгө алып келген учурлар байма-бай катталууда. Бул көйгөйдү чечип, алдын алуу максатында ар бир тармакта тренингдер өткөрүлүп жатат. Жалпысынан эле журналисттердин ушул гендер темасында кеңири өздөрүнүн түшүнүктөрүн кеңейтүү үчүн өтүлдү бул тренингдер. Бул тренингдер 2 күндөн болуп 5 тренинг өтүлдү. Бул Бишкек шаарында, Нарын облусунда, Нарын шаарында жана Ош облусунун Ош шаарында өткөрүлүп жатты. Эмне үчүн ушул журналисттер гана деген суроого, бул журналисттер эгерде өздөрү биринчи гендерге сезимтал болсо, анда алар гендерге сезимтал материалдарды чагылдыра алышат да. Ошон үчүн коомдук пикирди туура калыптандыруу, гендерге сезимтал болуу үчүн ушул тренингдер уюштурулду. Негизинен бул иш-чараны жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борбору Тендик Нуру, Маданият министрлиги жана Бириккен Улуттар уюмундагы аялдардын демилгеси менен уюштурулган. Башкы максат гендердик теңдик, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Было отмечено комитетом. Гендердик теңдүүлүк багытында Кыргызстанда абдан көп алгылыктуу иштер өткөрүлүп жатыптыр. Бул жакшы көрүнүш. Дегени менен коомчулук арасында гендердик теңдүүлүктүн негизги маанисин түшүнбөгөндөр дагы жок эмес. Ошол себептен улам ЖМК аркылуу бул тармакты кеңири таркатуу максатында тренингдер уюштурулуп жатат. Бул билим аркылуу журналисттер эми коомчулукка туура багытта так маалыматты жеткире алат деген ишеничтебиз. Эффективная работа. Кошумчаласак, аталган тренингдин алкагында журналисттерге сынак уюштурулган. Сынакка Чүй, Нарын, Ош облустарында эмгектенген журналисттер катышып, 5 ай бою өтүлгөн темалардын негизинде материал даярдалган. Анда 9 алдыңкы орундар камсыздалып, эң мыктылардын жеңүүчүсү аталды. Белгилей кетсек, СТВ телеканалынын журналисттери 1 орунду камсыздады. Жанар Эсенова, Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.